Бурул Карыбекова экинчи жолу Брюссельден алынып келген капустаны өстүрүп жатат. Ал капустанын бул түрүн өлкө аймагына жайылтууну максат кылууда. Эң алгач бул сунушту кызы айткан. Бурул айым ойлонуп көрүп, капустанын бул түрү өлкө аймагында көпчүлүк колдонбой тургандыгын байкаган. Андан соң Голландиядан алынып келген сортун сынап көргөн. Андай эле мындай көп түйшүктү жаратпайт экен, көбүнчө эле баягы суу болуш керек экен. Ушул капельный эме менен сугарабыз, мына тамчылатма метод менен. Анан отоп, ушул андан кийин жалбырактарын көрүп атасыздар өздөрү. Жалбырагы деле пайда экен бул тоютка, бирок азырынча кичине баягы элге жакшы реклама кетпеген үчүн збыт мындай азыраак болуп, ошон үчүн мен азыраак эле эгип атам да муну. Капустанын бул сортун уругунан өндүрүп көчөтүн өстүргөн, андан соң тамчылатып сугаруу ыкмасы аркылуу күнөскана түптөгөн. Май айында эккен капустасынын алды бышып, терип баштады. Бир түйүнөн 80 даана капуста чыгат. Капустанын көлөмү жаңгак сымал, бышкан сайын үзүлүп турат. Ал эми жалбырактары мал чарбачылыкка тоют катары колдонулат. Мында витаминдер аябай көп экен, анан фолиевый кислота бар экен. Азыр өзүңүздөр билесиздер, ар бир кош бойлуу айымдарга ушу фолиевый кислота таблетка кылып берет да. Анан мен ойлодум, эмне үчүн ушу таблетка ичиш керек? Андан көрөк мындай натуральный продуктты жесе көбүрөөк пайдалуу болсо керек. Бул баланын аң сезимин өстүргөнгө абдан жардам берет экен да. Ошол идея менен эле былтыр өстүрсөм абдан жакшы болду. Бурул айымдын айтымында Брюссель капустасы даамдуу келип, ден соолукка пайдалуу. Ошондой эле тамак ашка колдонууга дагы ыңгайлуу. Витаминдик минералдык комплекске ээ болуп, иммунитетти жогорулатат. Ошондой эле суук аба ырайына чыдамдуу. Кышкы продукциялардын катарын толуктайт. Өскөн сайын ошол ар бир жалбырактын түбүнө мындай кылып, мына майдалары байлайт да. Анан улам бышканын бул жактан асты жагынан үзүп алып, уже иштете бересиң да. Мына жерден азыр бирөөнү үзүп берейин. Мынакей, мындай капусталар. Бышканда ушул боюнча эле чоңдугу ушундай эле болот, Кичине мындан чоңураак болот. Анан мындай томолок болуп форма байлайт да. Пакеттерге тоңдуруп койсоң, кышы менен желе берет. Өзү негизи бул кышкы продукция болуп эсептелет экен да. Мына жайында көргөн жокмун, магазиндерден деле саткан. Анан кышында ошо маркеттерге келип атты. Венгриядан, Голландиядан, Кытайдан мындай тоңдурулганы. Тоңдурулганга караганда бул свежий жакшы деп ойлойм. Брюссель капустасы азыр өлкө аймактарына кеңири тарала элек. Каарманыбыз капустасын Бишкек шаарына жөнөтүп жатат. Ал эми өлкөнүн башка аймактарында азырынча талап төмөн. Бурулай Карыбекова Брюссель капустасын кеңири жайылтып, айыл чарба багытын өнүктүрүүдө өз салымын кошууну максат кылат. Гүлнур Арапбай кызы, Уларбек Мужиев, жаңылыктар.